Уруштун башы бул жерде монтип башталат. Таксист кызга ойнош болууну сунуштаган. Айдоочу кыз окуянын видеосун соц тармакка жарыялап, жүргүнчү түнкү клубтун жанынан отуруп, бир нече мүнөттөн кийин эле асыла баштаганын, ал тургай ойнош болууну сунуштаганын айтты. Фактыны милиция каттоого алып, 52 жаштагы киши майда бейбаштык боюнча кармалган. Уруштун башы бул жерде монтип башталат. Мен Саякбай Каралбай тараптан Бакчай кафесинен клубтан, ночной клубтан кечки саат 10:30 заказ аламын. Домой басып баратып. Ошол моментте үйгө баратып заказ алганымда теги кишини бирөө алып келип отургузат. Тилекке каршы мен анын мас экенин билген эмесмин дагы поехалини басып туруп Яндекстен домой тегинин адресине жөнөп баштагандан где-то бир 5 минут өткөндөн кийин теги киши сүйлөп баштады мага. Анан мен ошол жерде айттым, байке, ашыкча сүйлөгөнүңүз суранат сизден. Жөн кетиңиз дедим, кызым менен ойноп калды, алдыга кайра кызыма тийишипчи. Анан байкеге кызымды да катыраак урушуп койдум да отургузуп койдум. Ошол моментте байке мага асылып баштады, мага ойнош бол, менин семьяңыз барбы десем, менин семьям бар деди. Байке дедим, тийишпеңиз анда, мен тем более жаш кызмын, сиздин жашыңыз такта турат, менин жашым такта турат, кичине аралыкты да карабайсызбы десем, тилекке каршы ал киши андай примать эткен жок да. Не болуп тур, типа сен жаш болсоң тигиндей мындай деп айтып баштады. Ошол моментте айттым, байке жөн эле коңузчу сураныч, тынч кетели, мен сиз менен урушкум келбей эле тиги бул десем, ал байке түшүнбөдү. Ошол моментте анан экөөбүздүн ортодо конфликт чыкты, андай мындай болду, сөздөр кетип, баары жок видеодо турат. Анан кийин байке болордо болбойт, тийишип, менин QR-код сурады, ошол моментте жана видеонун бирөөсүн өчүрбөдүмбү? Карап видео 1 минут болуп калган, ошол видеону өчүргөндө денеме колун тийгизмо, желкеме, QR-код алган адам болуп тийгизип көрүп атат, себеби мага тийиштин аргасын кылыпчы. Мен айттым, байке тийишпеңиз, азыр милиция чакырам десем, чакыра бер деп кайра сөгүп, жалжыңдап, аябай жаман иштерди кылды, колдору менен көрсөтүп. Ошол моментте мен Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Сиздерге отчет берейин деп чыктык. Сиздерден чогулган акча 200 000 сом болду. Азыркы учурда бизге дагы да акча каражаты керектөлүүдө. Уулум Мухаммаддын чет өлкөдө 4-чү жолку операция жасатууга акча каражаты жетишсиз. $45,000 каражаты керектөлүүдө. Ушу кайдыгер карабастан уулум Мухаммаддын операциясына жардам берип кетиңиздерди суранарым. Бизден кайтпаса Алладан кайтсын. Баланын бир жери ооруса, иненин жүрөгү ооруйт экен. Сиздерден суранарым, ушу баламдын басып кетүүсүнө себепкер болуңуздар. Балам азыркы учурда 4,5 жашта баса албайт. Тепке да өзү басып баруусун каалайм мен. Акча жагынан жардам бере албасаңыздар дагы видеого лайк басып, таратып, жайылтып коюңуздар. Кайрымдуулук кылам деген инсандарга М-банк өзүмө тиешелүү. Кымбат К деп чыгат. Бул жерде мошенство жок. 3197 Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар, Тинькофф жок. 3097 Нурбек Т деп чыгат. Өзүмдүн энем Россия өлкөсүндө жумуш кылып жүрөт. Сиздерден суранарым ушул бул жагына дагы колдоо көрсөтүп, жардам кетиңиздерди өтүнөм. Аллах баарыңыздардан ыраазы болсун.